Мен үчүн Говори ТВ абдан таң калыштуу, мындай мага жаккан маалымат каражаты да. Себеби дегенде 3 жыл болсо дагы аз эле убакыттын ичинде өзүнүн көрөрмандарын, угармандарын, окурмандарын тапты десек болот. Себеби дегенде мындай Говори ТВ мындай жаңы медианын бир мындай өкүлү десек болот да, символу десек болот. Себеби дегенде жаңы медиа эмнени талап кылат? Көп акчаны талап кылбайт. Ошол эле мезгилде абдан жакшы мындай сапаттуу маалыматты берип турат да, убагында. Анан мага Майдан деген передача өтө жагат, себеби дегенде ошол коомдук бардык маанилүү суроолор боюнча. Анан кыйын деген долбоор абдан жагат. Кыйын деген долбоор башка мындай гендердик, биз гендер аял деп көп айтабыз, бирок ошол эле мезгилде реалдуу бир башкача өңүттөн берет да. Кыйынчы айылдан сууруп чыгып, аялдарды, алардын мындай реалдуу сунуштарын айттырып, мага абдан жагып, ошол өзүм да чакырылып, бирок убактым болбой барбай калгам. Ошондуктан мен Говори ТВны куттуктайм. Эң башкысы окурмандардын көптүгү, бирок ошол эле мезгилде Говори ТВ эмнеге жагат? Себеби дегенде бизде Кыргызстанда азыр айрым массалык маалымат каражаттары бир саясатчынын артынан, же болбосо бир саясий күчтүн, же бир саясий топтун кызыкчылыгынын артынан жазган медиалар абдан көп да. Ошондуктан бир-эки окугандан кийин эле ишеним кете баштайт. Бирок ошол Говори ТВнын артында эч кандай жок. Ошо журналистика, жакшы мындай маалымат, сапаттуу маалымат, ишенсе болот, бейтарап дегенге мен макулмун да, ушу жагат мага. Анан каалоо тилегим, бизде Кыргызстанда мындай окуялар, очерктер, ТВ очерктер жетишсиз. Жөн эле мындай карапайым адамдардын турмушунан. Мисалы үчүн мен билем, жетекчи ошол Катя Урумканова абдан урматтайм. Анан ошол мурда 5-каналда очерктерди абдан жакшы жасачу. Ошондой очерктер болсо, жөн эле мындай кызыктуу адамдын турмушу 30 секундтук, 50 секундтук, 1 мүнөттүк, 1 мүнөттөн ашпаган абдан кызыктуу болмок.